Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин өткөрүүгө кворум бар. Өзүңүздөр көрүп тургандай, урматтуу депутаттар. Күн тартиби боюнча, урматтуу коллегалар, бардыгыңыздарга таркатылып берилген. Күн тартиби боюнча кимде кандай сунуш бар? Шайлоо Карабекович. Саламатсызбы? Урматтуу төрага, мага сөз берсеңиз. Рахмат. Мен ойлоймун, урматтуу коллегалардын каршылыгы жок болот. Андан кийин дагы 5-чи маселе боюнча, урматтуу депутаттар, сиздерге бардыгыңыздарга министрликтин каты келип түштү. Аталган элчиликтин аткарган иштери тууралуу маалыматты башка күнгө жылдыруу боюнча. Каршылык жокпу, урматтуу депутаттар? Аны дагы добушка койсок. Урматтуу депутаттар, анда күн тартибинде Шайлоо Карабековичтин выступленияга сунушу, экинчиси 5-чи маселе Россия Федерациясынын элчилигинин маселесин кийинки башка жыйынга жылдыруу боюнча маселе күн тартибинде турат. Добушка коем. Макул деген депутаттар, добуш берип койсоңуздар. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу катышкандар. Эмне себептен жылдырабыз? Россия элчилиги. Так, ким? Министрликтерден ким бар? Жөн жылдырып бересизби? Жооп бериңиз. Бүгүнкү 5-чи саламатсызбы, урматтуу депутаттар, Улан Бердибаевич, 5-чи маселе элчилик ооруп калганына байланыштуу деп суранышты да, жылдырып бересизби бүгүнкү жумага деп. Өткөндө элчи келген эмес. Туура айтасыз. Канча жыл чыкты келген эмес. Мен гарантиям эмкиде да келбейт. Кызмат тобун караш керек да. Фракциянын чечимин чыгарып берели. Аны Комитет чечим чыгарып берели. тиешелүү фракциянын чечимдерин чыгарсаңыздар болот, өзүңүздөр. Жок, комитеттин чечимин чыгарып Комитетте болду. дагы эгерде Комитет сунуш бериңиз. Сунуш бериңиз. Сунуш берем. Комитеттин чечимине кошолду. Кыргыз Республикасынын Россиядагы элчисин кызматторун караганга. Шайлоо Карабекович. Урматтуу төрага, азыр баягы мындай болот да, кесиптешимди сыйлайм. Келип ден соолугун чыңдап, бир маалыматтарды бергенде отчетун алгандан кийин ошого карап туруп баа берсек туура болот эле да. Азыр эч нерсенин эсине жок, чечим чыгарып койсок бир аз сыйлабагандай болуп калат. Ал угайлы, себеби азыр Россияда ар түрдүү мыйзамдарды чыгарып атат. Таксисттер боюнча дагы ошолордун баарын угайлы. Бардыгыбыз Улан Болотбекович айткандай, бер жагы бир 6 айдан бери күтүп атабызбы? Ошого келсе уксак, ошого карап баа берсек туура болот эле. Адилеттүү болот эле да. Дагы сунуштар барбы? Ырысбек Исламович. Чоң рахмат, Улан Бердибаевич. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары. Улан Болотбекович эми ден соолугуна байланыштуу келе албай калды да, бул так маалымат. Эми Шайлообек Карабекович айткандай, эмикиде келгенде маалыматты угалы, сиз азыр сунушуңузду артка тартып Ден соолугуна байланыштуу так маалыматпы? Так маалымат. Эмикиде келгенде анан сунушту бересиз. Рахмат. Айбек Жапарович. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Мен чындыгында биздин кесиптешке кошулам. Өзү негизи бизге тышкы иштер министрлиги айтканда, жумуш менен Кыргызстанга келгенде сөз түрдө отчет берет деп. Эми келиптир, ден соолугуна байланыштуу ооруп калыптыр, бирок кетип калбасын да. Ден соолугу чыңдагандан кийин сөз түрдө комитетке келип, өзүнүн отчетун берип, маалыматын берип кетсин. Мен да сунушум ушундай. Рахмат. Ошого карап, отчетунан кийин, маалыматынан кийин бир тыйнак чыгарайлы. Улан Болотбекович, макул десеңиз. Анда урматтуу коллегалар, мен добушка коем жогоруда айтылган сунуш пикирлерди. Улан Болотбекович. Рахмат, Бердибаевич. Урматтуу кесиптештер, өзүңүздөр билесиздер, 7-чи чакырыштан бери иштеп келатабыз. Башынан баштап канча деген кредиттер, канча деген гранттарга колдоп бердик. Ошолордун суммасы канча, кандай иштетилди, ошо боюнча бир финанс министрлиги бир маалымат берсе бизге. Биринчи жазуу түрүндө берип, андан кийин бизге өзү келип маалымат берсе, жакшы болот эле. Ошого жараша иш кылсак. Рахмат. Рахмат. Аппарат аталган депутаттын сунушун эске алып, ошол боюнча иш алып барыңыздар. Анда добушка коем күн тартибин. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Макул, баары макул, рахмат. Анда күн тартибинде өтөрдөн мурун Шайлоо Карабековичке сөз берели. Шайлоо Карабекович, келиңиз. Саламатсызбы, урматтуу төрага, Улан Бердибаевич, урматтуу депутаттар.
Биздин комитет эл аралык коопсуздук миграция комитети. Биздин комитетте мамлекеттин коопсуздугу дагы сөз болуш керек. Ооба бизге келип аткан комитетке күн тартибиндеги маселелерди карап атабыз, сөз жок. Бирок коопсуздук жана мамлекеттин биримдиги бул биринчи орунда туруш керек. Мына июнь айында Уланбердиевич, сизге кайрылып атам, суроо берем. Министрлер кабинетинин орун басары төрагасынын Эдил Байсалов ушул комитеттерде келип парламент жөнүндө сөз сүйлөгөн. Ушул жерде парламент мыйзам чыгаруу бийлиги, биз мамлекетте 3 бийлик бутагы, анын бири ушул мыйзам чыгаруу бийлигин жокко чыгаруу ниетинде сөз сүйлөдү. Массалык маалымат каражаттарында абдан резонанстуу кайрылуулар болду. Биздин конституцияда Кыргызстанда бир эле президент бар, Садыр Нуркожоевич Жапаров. Анан Эдил Байсалов деген президентти мен шайлабадым эле да. Бул өзүн президент сезип, өзүн хан сезип, бүгүнкү күндө мыйзам чыгаруу органдарын жокко чыгарып атат. Ушул жерде президент менен парламенттин ортосунда чок салып президенттин саясатына каршы иш жүрүп атат. Өлкөдө бүгүн сентябрда чу дегенибизде эле билим министрин, саламат сактоо министрин, социалдык өнүктүрүү министрликтерин алмаштырылды. Бүгүнкү күндө эмне үчүн Кыргызстанда китептердин жок болгонуна Кани Капашевич жооп бериш керек дагы, Эдил Байсалов жооп бербеш керек. Эмне үчүн саламаттыкты сактоо министрлигиндеги проблемаларга Эдил Байсалов жооп бербеш керек. Ал эмне келип парламентте короңдоп, чоң сүйлөп койсо эле кыйын болуп кетиш керекпи? Биз андай хандардын өтө көбүн көргөнбүз кыргыз эличи. 2005 жылдан бери революцияда жүрөбүз. Кыргызстанда өнүгүү болсо экен, мамлекет байыс экен деп. Ошондуктан бүгүнкү күндө аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлигинин ортосунда чок салган министрлер кабинетинин орун басары моралдык ордунда турганга акысы жок деп эсептейбиз. Биздин эл аралык коопсуздук комитети, келиңиздер анда рабочий группа түзөйлү. Конституцияда биз экинчи жолу берип президентке кайрылсак болот. Мына эс алуу күндөрүндө мүмкүн убакыт жок болгондур. Буну эртең 3-күнү күнү жогорку палатага алып чыгып туруп, сессияда да карашыбыз керек. Эмне үчүн биз балдарын ура беребиз, атасына тийбейбиз? Эмне үчүн министрлерди алмаштырып, ошол тармакты соцблокту караган кураторго биз тие албашыбыз керек? Эмне үчүн 90 депутаттын бир кичинекей министрлер кабинетинин орун басарына күчү жетпей калат? Анын бул жерге келип парламенттин өкүлдөрү, депутаттар менен каяша сүйлөгөнгө ким укук берди? Кыргыз эли бир гана президентти шайлаган Садыр Жапаровду. Конституциянын кепилдиги гаранты катары. Бул урматтуу Уланбердиевич, сиз төрага катары биздин комитеттин. Биз ООНго кайрылсак болот. Эл аралык уюмдарга кайрылсак болот. Бул каяктан чыккан деп. Бул зам министр болуп иштегенге бүгүн резюмеси жооп береби деп. Министр болуп иштесин, көрсүн аткаруу бийлигин, анан кийин барсын. Бүгүнкү күндө жалпы 8 миллион кыргыз элинин ичинен кантип бир вице-премьер-министр таппай калдык? Бул эмне деген мазактагандык? Мен ал инсандын кайрылган сөздөрүн ар бирине токтолуп отурбайын, бирок конституциялык түзүлүшкө сокку берди. Мыйзам чыгаруу деген органдарына жарака кетирди. Жана абийирибизди, кадырыбызды кылып жаткан иштерибиздин баарын төктү. Парламент эч нерсе чече албайт деп. Кандай чече албайт? Президент сунуштагандан кийин ушул жерге келип биз колдоп бекитип берип атпайбызбы? Президент түздөй албай атат, баарыбыздын башыбызды бириктирип, күйүп жанып. Булар каршы иштеп атат. Мына кече күнү Ысык көлдө чыгып күйүп жанып сүйлөдү. Бир орган бүгүн кыймылдаган жок. Коррупционерлерди кууган жок.
Бүгүн Кыргызстан ызы чууга түшүп жатып калыш керек эле. Ким жеди ошол курорт лагерлердин бардыгын деп. Ошон үчүн ушуга окшогон министрлер кабинетиндеги өкүлдөрдүн чалакылыгынан мамлекет билим берүү тармагы социалдык блок өнүкпөй жатат деп эсептейбиз. Кайрыларым, сиздин оюңуз кандай, урматтуу төрага? Сиз кандай дейсиз? Биздин комитет, коопсуздук комитети бул улуттук коопсуздугубузга, конституциябызга болгон сокку деп эсептейсизби? Келиңиздер, рабочий группа түзүп туруп, Бишордун карашы боюнча кайрадан токтолойлу. Рахмат. Рахмат, урматтуу Шайлоо Карабекович. Мен сиздин сөзүңүздү толугу менен колдойм. Бул жерде өзүңүз билесиз, буга чейин 3 фракция кайрылып, парламент толугу менен колдоп, тиешелүү чечимди кабыл алуу боюнча президентке жөнөткөн. Бүгүнкү күнгө чейин чечим кабыл элек, мен ойлойм, бирок жакын арада ал чечим кабыл алынат. Жана сиз айткандай, социалдык блок бүгүнкү күнү оор акыбалда. Сиз айткандай, тиешелүү министрликтер бүт социалдык блокко байланыштуу алмаштырылды. Бирок ошол социалдык блок ушундай акыбалга келишине жана ошого түздөн түз жоопкер адам Байсалов Эдил Жолдубаевич жоопкерчиликке тартыла элек. Мен ойлоймун, анын кызматтык абалы сөзсүз түрдө каралыш керек, жана тиешелүү чечимдер кабыл алынат деп ишенем. Себеби дегенде бул боюнча өткөндө жыйында төрага дагы айтты. Бул маселе күн тартибинде буюрса, мен ойлойм, чечим кабыл алынат деп. Урматтуу депутаттар, анда күн тартибине өтсөк, Миргүл Өмүрзаковна. Саламатсыздарбы? Улан Бердибаевич, бир аз кечигип калдым, кечирим сурайм. Күн тартибине сунуш бар болчу. Кеч болсо да киргизип койгон мүмкүнчүлүк барбы? Себеби биздин мына 13 сентябрдан 15 сентябрга чейин 2023 жылдан Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Исаева Жамиля Кубанычбековна менен депутат Темирбаева Миргүл Өмүрзакованын Душанбе шаарына, Тажикстан Республикасына иш сапары бар болчу. Ошону сунуш катары киргизейин дегем. Эгер мүмкүн болсо киргизип койсоңуздар. Рахмат, урматтуу депутаттар, аталган маселе күн тартибинде киргизилген. Миргүл Өмүрзаковна, документтерде толугу менен аталган маселе таркатылган. Рахмат. Урматтуу депутаттар, анда күн тартибиндеги биринчи маселеге өтсөк. 2016 жылдын 11 мартында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Араб экономикалык өнүктүрүү Кувейт фондунун ортосундагы улуттук госпиталдын нейрохирургиялык борборун куруу жана жабдуу долбоору боюнча кредиттик макулдашууну денонсациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору. Аталган маселе 3-чү окууда. Баяндамачы Арыкбаева Бибижан Камчыбековна, аталган министрликтин орун басары. Аталган маселе, урматтуу депутаттар, 3-чү окууда. Бул жерде денонсация. Эгерде каршы болбосоңуздар, баяндамасы жок эле колдоп берсек, макулсуздарбы? Анда аталган маселени 3-чү окууда добушка коем. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Макул? Каршы жок, баары макул, рахмат. Урматтуу депутаттар, кийинки маселе. Азия Тынч океан регионунда трансчек аралык кагазсыз соода жол жоболорун жөнөкөйлөтүү жөнүндө алкалыктык макулдашууга Кыргыз Республикасынын кошулуусу тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы баяндамачы Малаев Назарбек Камалдинович, келиңиз, министрдин орун басары. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу Улан Бердибаевич, урматтуу эл өкүлдөрү. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын Азия Тынч океан регионундагы кагазсыз трансчект соода жол жоболорун жөнөкөйлөтүү боюнча алкактык макулдашууга Кыргыз Республикасынын кошулуусу боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууга киргизебиз. Бул мыйзам долбоорунун негизги максаты ошол макулдашууга кирген мамлекеттер менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы трансчек аралык электрондук соода жол жоболорун жеңилдетүү болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө бул макулдашууга 14 мамлекет кирген. Анын ичинде биздин негизги соода өнөктөштөрүбүз Кытай, Россия Федерациясы, Кытай Эл Республикасы дагы бар. Андан сырткары кошуна мамлекеттерибизден бүгүнкү күндө Тажикстан кирген дагы, Өзбекстан менен Казакстанда биздегидей ратификация жүрүп атат. Бул макулдашууга кирүү биз үчүн бүгүнкү күндүн актуалдуу темасы болуп эсептелинген. Себеби бизде тышкы соодадагы бирдиктүү терезе системасы тутуму бүгүнкү күндө ишке киргизилген. Ал тутумда бизде тышкы соодадагы уруксат берүү системасы ошол жерде электрондук формада жүргүзүлөт. Бардык түрү эмес, азыр этап менен жүргүзүлүп келатат да.
Анан ал ички жолжоолорду жеңилдетүүгө шарт түзсө, эми болсо биз болсо тышкы соодада ошол макулдашууга кирген мамлекеттер менен бизде берилген электрондук документтерди бирдиктүү таанууга, ошолорду өз ара алмашууга, ошонун негизиндеги пайда болгон маалыматтар менен өз ара алмашууга мүмкүнчүлүк түзөт. Ошондуктан биз сиздер колдоп беришиңиздерди суранабыз. Бул биз үчүн санариптик технологиялардын жана тышкы сооданын өнүгүшүндө стимул болот да. Рахмат. Баяндамаптуу урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Жылдыз Алабековна. Рахмат, вот у вас в статье 15 говорится, что вот стороны признают, что наименее развитым и не имеющим выходом к морю странам может потребоваться техническая и финансовая помощь. Эң туура суроо. Жылдыз Салабековна, бул макулдашуунун дагы бир бизге жакшы жагы 14 беренесинде көргөзүлгөндөй, деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгү жок мамлекеттер, эми өнүгүп келе жаткан мамлекеттер, башка ошол макулдашууда өнүккөн мамлекеттерден ушул электрондук. Аны түшүндүм. Кандай технический помощь керек бизге? Технический помощь бул Бизде выход к морю жок. Технический помощь кандай? Технический помощь бул оборудованиялар болушу мүмкүн. Бул деген ошол неме бажы системасындагы техникалык мүмкүнчүлүктөрдү жакшыртууга сурасак болот. Бажы системасы. Бажы системасында. Финансовый помощь да ошака кетет. Финансовый помощь, технический помощь сурасак болот ошо. А кто ответственный орган по реализации данного соглашения? Министерство экономики. То есть вы полностью будете ход действия этого соглашения смотреть, да? Да, совместно с Министерством иностранных дел мы будем, если при необходимости, запрашивать техническую помощь. А у вас в министерстве есть отдел, рабочая группа по реализации? Вы барвы же силер жаңысын Есть комитет по упрощению процедур торговли. Комитет создавать. Ошо комитет жооп берет, да? Комитет жооп берет. Хорошо. Рахмат. Рахмат. Суроолор барбы? Башка суроолор жок болсо, урматтуу депутаттар, аталган маселени биринчи окууда добушка коем. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Макул. Каршы жок, баары макул. Рахмат. Рахмат жок. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде кийинки маселе көтөбүз. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жана Азербайжан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Ысык көлдүн жээгинде 5 жылдыздуу мейманкана куруу үчүн инвестициялар жөнүндө макулдашуунун долбоору макулдашууга кирип атат. Баяндамачы Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору Иманов Талантбек Орускулович бекитилген экен. Каякта Иманов? Саламатсыздарбы, Улан Бердибаевич, урматтуу жыйын катышуучулары. Иманов Талант Орускулович азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой 5-күнү дайындалды. Бул маселе боюнча жооптуу орун басары катары мени бекиткен, ошондуктан комитетке мени келдим. Уруксат берсеңиздер, эмки комитетте Улан Болотбек, бул Талант Орускулович айтты, эмки комитеттерде толук баарынан катышам деди, өзү белгилеп кетти бул маселеничи. Уруксат берсеңиздер. Урматтуу депутаттар, азыр макулдашууну колдоо берип коелу. Эмикиде министр өзү келет. Эми бул керектүү ратификация экен. Эмикиде келет министр өзү, Рахмат. Урматтуу депутаттар, башка сунуштар жокпу? Урматтуу депутаттар, анда сөздү орун басарына берели, бирок Иманов Талантбек Орусуловичка айтып койсоңуз, азыр макулдашууга келип атат, ратификацияга келгенде толук кандуу өзү келип жооп бергендей болсун, бул биринчиси. Экинчиси, буга чейин биздин коллегалар суура айтып өттү. Буга чейин сиздердин жетекчиңиздер Умбриел Темиралиев абсолюттук түрдө бир дагы жолго аталган комитетке келип жооп берип, депутаттардын бир суроо талаптарына жооп берген эмес. Эгерде аталган ратификацияга эми азыр жаңыдан дайындалды деп атасыздар, келбей турган болсо, аталган маселени ратификацияда биз комитетте, урматтуу депутаттар, жетекчисинин өзүн камсыз кылуусун талап кылабыз. Эгерде келбесе, анда карабайбыз. Макулсуздар, урматтуу коллегалар? Анда баяндама берерден мурун Лейла Хиановна, сөз сизде. У меня один вопрос. В каком месте вы хотите, предлагают они строить отель в Азербайджане? Вы в курсе?
Ответьте. Добрый день, Лейла Хаяновна. Гостиницу планируется построить на Высокульской области, в Высокульском районе, в селе Каравой. Баяндама кылсын, андан кийин кенен кесири суроо берели. Баяндама кыла бериңиз. Рахмат. Урматтуу Улан Бердибаевич, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасы министрлер кабинети менен Азербайжан Республикасынын өкмөтүнүн ортосунда ысык көлдүн жээгиндеги 5 жылдыздуу мейманкана куруу боюнча баяндама бергенге уруксат эттиңиздер. Аталган долбоор Ысык көл облусунун Ысык көл районунун Карабай айылында жайгашкан Ысык көлдүн жээгинде 5 жылдыздуу мейманкана куруунун негизинде иштелип чыккан. Макулдашуунун долбоору 1997 жылдын 23 апрелинде Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Азербайжан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы инвестицияларды өзара колдоо жана коргоо келишиминин негизинде иштелип чыккан. Макулдашуунун долбоору өлкөнүн туристтик индустриясына чет элдик инвестицияны тартууга стратегиялык кадамдардын бири болуп саналат. Макулдашуунун долбооруна ылайык 5 жылдыздуу мейманкана куруу мөөнөтү 3 жылды түзөт. Ысык көлдүн жээгинде алгачкы 5 жылдыздуу мейманкана болуп бул саналат. Бул макулдашы Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдердин жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктар актылары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ратификациялоо процедурасын өтөт. Ошондуктан урматтуу депутаттар, урматтуу Улан Бердибаевич, бүгүнкү күндө ошол макулдашууну карап жактырып берсеңиздер, биз ички бүт жол жоболорду иштеп чыгып, кийин жогорку кеңешке ратификацияга алып келебиз. Рахмат, баяндама аяктады. Суроолор болсо жооп бергенге даярбыз. Рахмат. Сөз суроо үчүн Талабек кызы Жылдызга берилет. Саламатсызбы. Вопрос насчет изыскательных работ. Они сейчас идут или нет? Саламатсызбы, Жылдыз Талайбековна. На сегодняшний день группа с азербайджанской стороны уже улетела. Они провели большую работу по изысканию на территории данного земельного участка. При этом сегодня с итальянской стороной уже готовится весь проект. Это ТО, это эскизы То и есть план. изыскательные работы закончены? Завершены. Хорошо, тогда у меня такой вопрос. У вас в проекте распоряжения в пункте 3, да, отмечено, что азербайджанской стороной будет дано разрешение на проведение изыскательных работ. Мы сегодня рассматриваем это в комитете. Так они на основании чего провели изыскательные работы, закончили и уехали? Жылдыз Талайбековна, как вам известно, данный проект является большим, значимым также для азербайджанской стороны. Данный Я проект все реализуется понимаю, в рамках поручений. Вот вопрос, на каких основаниях? Проект распоряжения, он еще не подписан. Мы сегодня рассматриваем это в комитете. В рамках переговорной группы, здесь была группа с азербайджанской стороны, они уже провели соответственно. Это первоначальная только работа. Только первоначальная работа. То есть они в рамках То есть вы в рамках переговоров провели изыскательные работы, закончили все, да? Теперь мы документы идут вдогонку, да? Ну, не сказать, что вдогонку идет. Сегодня, ну, а как? Я по-другому не знаю, как это выразить. Эскизный план, сам земельный участок, все соответствующие документы правоустанавливающие с кыргызской стороны были представлены для того, чтобы они могли уже планировать сам проект. Здесь представители управделами есть, они могут подсказать по технической части в том числе. Ну, подскажите, на каких основаниях вы это все провели? Саламатсыздар, управделами Рапаев. На сегодняшний день той информацией, которую мы обладаем, они делают подготовительные работы. Никакие там строительные работы еще к конкретно изыскательным работам не подошли, потому что они эскизный проект только приготовили. Как только соглашение будет готово, для адаптации этого проекта, ихнего итальянского, как коллега выше сказал, здесь они сейчас, рабочая группа приезжала, встречалась с местными нашими архитектурными фирмами, и с ними будут работать, с Госстроем работали, привлекать наших местных подрядчиков, местных проектировщиков и далее приступать к работе более точно. Пока они на сегодняшний день
огородили территорию, чтобы доступ был закрытый. И максимум, что они сделали... Но разве ограждение это не изыскательные работы? Я, конечно, извиняюсь, может, я не знаю, но изыскательная работа это изучение местности. А ограждение это уже сделали. И вот тут вопрос просто выходит, на основании чего? Для того, чтобы, как выше коллега сказал, чтобы работы более четко и быстро далее пошли в рамках переговорной группы, с учетом того, что территория выделяется, примерно конкретная граница уже есть, сколько земли будет им выделяться. С учетом этого они подготовительные работы сделали, чтобы вопрос далее быстрее шел. Потому что строительные работы у нас сезонные, как вы знаете, там суық түшіп қалса, мындай моменттер болып қалса, ошонго байланыштуу эртерээк. Например, мен инвестицияға не против, да? Но впредь я бы хотела отметить, чтобы документы все-таки шли вперед, чем действия, да? Чтобы это было, скажем так, чтобы такие, как я, когда вопрос задавали именно о документах, у вас было что предоставить. Следующий вопрос, вот в пункте 2 указано, да, что 1 гектар территории передается для пляжной зоны с учетом доступа местного населения к озеру. Но вы, как и мы все, знаем, что президентин указы бар, да, что никакие пляжные зоны не закрываются, и это доступ ко всем гражданам Кыргызской республики, да, и не только. Этот пункт местные жительдерге карайбы же общий кыргызстандыктарга кандай? Бул жерде кандай чечесиңер? Жылыс Талайбековна, бул маселе боюнча жалпы каралып чыккан 1 гектар бул дополнительный участок катары берилип атат. Жалпы парка пляжы зона 4,92 гектар жер каралган. Бардыгы бүгүнкү күндөгү Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына жараштуу жумуш алып барат. Демек, то есть ограждение болбойт, туурабы? Ограждение болбойт, бүт баарына доступ болот. Тура. Хорошо. Вот в статье 2 в пункте 1.8 указано, что по истечению 49 лет, да, Кыргызская республика возвращает себе земельный участок. В пункте 1.6 статьи 3 указано, что Кыргызская республика в установленном порядке обеспечит проведение государственной регистрации права собственности Азербайджанской республики на объект строительства в официальных реестрах Кыргызской республики. Но согласно Земельному кодексу, да, статьи 44, здание и сооружение неотъемлемы от права на земельный участок, закрепленного за этим зданием и сооружением. Как здесь быть? Жылыс Талайбековна, действительно, по истечении 49 лет, согласно соглашению, данный земельный участок переходит к кыргызской стороне, но при этом азербайджанская сторона также в рамках данного соглашения имеет приоритетное право на пролонгацию. Ну, Минюст тоже в отношении этого вопроса вам замечания бериптир, туурабы? Вы с ними этот вопрос прорабатывали? Мы с ними этот вопрос прорабатывали. И на чем вы остановились? На двустороннем уровне тоже это озвучивали в рамках нашего земельного законодательства. При этом на сегодняшний день данный вопрос с нашей стороны вот, рассмотрен, и в рамках подписания по нему у нас вопросов нету, потому что мы особо отмечаем то, что данное соглашение оно будет проходить процедуру ратификации. Ну, я не спорю, что, но есть кодекс земельный. Да, да, да. Как поэтому, вы знаете, по иерархии, да? Поэтому это кодекс стоит выше закона. Соглашение идем. Ошондо кандай чечебиз? Бул маселе 49 жылга Азербайджан тарапынан 49 жылдан кийин көрөбүз дейсизби? Жок, берилет, анан кийин аларда шарты бар, пролонгация, узартууга өздөрүнүн шарты бар. Приоритетный шарты бар. Ну, я тоже считаю, что это нелегкий вопрос. Абсолютно. 49 жыл эртең эле келет. И это тоже станет проблемой, да? Закон ратификации я не спорю, но вы знаете, что согласно закону о нормативных правовых актах, кодекс стоит выше закона. Абсолютно. Жылыс Талайбековна. Анан кийин акыркы суроо болуп атат, у них есть условия. Асфальтная дорога от трассы до их отеля биз куруп беришибиз керек, туурабы? Ооба. Жылыс Талайбековна, аларда талап бар. Берде болсо эки маселе каралган. Эки тилкелүү жол бул асфальт бетон төшөлгөн жол куруп берүү, жана техникалык жолда куруп берүү. Техникалык жол бул курулушка колдонгонго. Бай ор машиналар өткөндө жол тилкесин бузбай жана тийиштүү сапаттуу колдонгонго максатка иштелип чыккан да.
Жок, ошону кайсы каражаттан биз куруп беребиз? Минфин жооп бериптир из выделенных средств деп. Ооба. Бул маселе болсо өкмөттөн да бир нече жолу каралган. 3 жылдын ичинде куруп беребиз деп атат, бирок эң биринчи этапта техникалык жолду болсо курулуш иштерине биз карап беребиз. Себеби чоң көлөмдөгү инвестиция келип атат. Жол салуу биздин региондордо өнүктүрүү, эми өзүңүздөргө белгилүү болгондо ошол Кара-Ой айылында жер эле турат. Башка эч инфраструктура жок. Бул жолду биз салып берсек, Азербайжан тарапка эмес, жана Местный администрациянын акчасы жетеби? Минфин из выделенных средств деп атат. То есть акча берилген акчадан алып салгыла деп атат. Ошолордун каражаты жетеби ушу асфальт салып бергенге? Или республиканский бюджеттен алабызбы акчаны? Бул карап берип атат, бюджеттен алынып, каржыланат бул маселе. Баары бир деле республиканский бюджеттен алынат, туурабы? Аягы ошол менен өтөт баары бир. Хорошо, рахмат. Рахмат сизге. Шарип Карабекович. Чоң рахмат, урматтуу төрага. Мен биринчи суроом, бул 4 гектар жер болуп атабы? Жалпы. Урматтуу Шайлебек Кайрбекович, саламатсызбы? Жалпы аянты 17,24 гектар жер. Анын ичинде 4,92 гектар жер бул парк пляж зонасы, жана 12,132 гектары бул болсо ошол инфраструктура, жалпы ошо мейманкана курулган жер, каралган жер. Айтсаңыз, Кыргыз мамлекети үчүн кандай пайдаларды берет? Эң биринчиден Шайлебек Карабекович, Карап чыктыңыздарбы ушул жагын? Карап чыктык. Эң эле алгачкы бул Кыргызстанда Ысык көлүнүн жээгинде алгачкы 5 жылдыздуу мейманкана болот. Демек, туризм индустриясына тикелей инвестиция келгенде да чоң салым кошуп берет. Бүгүнкү күндө Азербайжандан келген инвестиция жарым жылдык статистиканы карап көрсөк 2 миллион эле тегереги. Бирок берде бир долбоор бүгүнкү күндө көптөгөн инвестицияны алып келип, жана ошо Кыргызстан, Азербайжан соода экономикалык инвестициялык алакага да түскөнгө чоң бир жардам берет деп ишенип атабыз биз азыр. Инвестициянын көлөмү канча суммасы? Бүгүнкү күндө тийиштүү эсептер жүргүзүлүп атат. Ратификацияга келгенде биз толук суммасы менен, толук канча ичинде баягы номерной фонд деп коет гостиницалар, ошонун баарын тастыктап, эскизи менен биргеликте келебиз. Демек, сиздердин оюңардача 5 жылдыздуу түшкөн эле пайда экен да Кыргызстанга. Ошондой аталышты алсак эле. 100 жылдыздуу түшсө деле мамлекетке кандай пайда түшкөнүн аныктап чыгыш керек да өкмөт. Шайлебек Карабекович, Ал жерге Голливудтап келип орнотуп койгондо делечи. Кыргыз мамлекетинин бюджетине канча түшүп атканын аныктап чыктыңыздарбы? Эсептер жүргүзүлүп атат, Шайлебек Карабекович. Азыр толук эсеп жүргүзүлүп, бизге расчеттер берилгенден кийин эле биз экономикага кандай влияние болгонун биз санап чыгабыз. Бирок кагаз жүзүндө мага берип койсоңуздар. Жарайт. Эгер биз колдосок, Кыргыз мамлекетине канча сумма пайда келет. Ал жерде негизгиси иш менен камсыз болгондо биздин жарандар иштей турган болуп атат да. 70% кыргыз жарандары келишимге киргизилген. Рахмат. Рахмат. Рахмат, Лейла Хиянна. В согласовании вы разговаривали со многими министерствами, и там есть замечания Иссыкульской районной администрации. У вас написано, что там частично учтены. Если можно дать информацию о том, что именно, какие предложения они вам внесли. Лейла Хиянова, спасибо за вопрос. Здравствуйте еще раз. С Иссыкульской районной администрации только один вопрос был, это касательно земельного участка. На сегодняшний день в соответствии с решением правительства уже отработано и находится на рассмотрении в кабинете министров, и мы ожидаем, что распоряжение по нему выйдет. Можно, да? Хорошо. Можно дополнить, да? Урматтуу депутаттар, дагы суроолор барбы? Анда суроолор жок болсо, урматтуу депутаттар, Айбек Жапарович. Рахмат, Улан Бердибаевич. Чындыгында мен өз жеке пикирим билдирип кеттим эле да бул боюнча. Чындыгында бизге ушундай инвесторлор керек да, биз колдоп беришибиз керек. Бирок мыйзам чегинде бардыгы. Бул жерде жазылып турат, чындыгында азыр бизде ошол жерде иштей турган жумушчулардын 70% бизден болот да. Ал аз болсо дагы бизге жумуш орунду ошол Көл областында, Ысык көлдө жумушсуздукту жоюу менен да барабар да. Экинчиден бул 5 жылдыз болот экен, чындыгында бизде Ысык көлдө 5 жылдыздуу бир дагы отель жок. Биз мүмкүн болсо эртерээк колдоп берип, эртерээк иштин жүрүшүн көзөмөлдөй турган органдар менен бирге иштешибиз керек.
Бул бизге Кыргызстаныбызга керек. Мен бул сунушум. Рахмат. Рахмат. Сіз сөйлеспе. Урматтуу депутаттар, анда башка суроолор жок болсо аталган маселени добушка коердон мурун мен көңүлүңүздөрдү Тышкы иштер министрлигинин корутундусуна, ошондой эле Юстиция министрлигинин корутундусуна көңүл бургум келет. Ушул жерде аталган маселеде белгилеп атат Тышкы иштер министрлиги. Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерин түзүү боюнча сунуштарды макулдашууда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш тарабынан кийин ратификацияланган шартта, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө мыйзамынын 7-беренесинин 2-бөлүгүнүн талаптарын аткаруу зарыл экендигин маалымат иретинде кошумчалайбыз дейт. Бул Тышкы иштер министрлигин, ошондой эле Юстиция министрлиги айтып атат. Кроме того, в соответствии со статьей 2 проекта по истечении 49 лет Кыргызская республика возвращает себе земельный участок, при этом объект строительства остается в собственности Азербайджанской республики. Но поскольку, согласно статье 44 Земельного кодекса Кыргызской республики, здания и сооружения неотделимы от права на земельный участок, закрепленного за этим зданием и сооружением, предлагаем в справке обоснования отразить информацию о механизме последующей реализации вышеуказанных норм проекта соглашений. Ушуга сиздердин көз карашыңыздар. Бердыбаевич, рахмат. Бул эл аралык Кыргыз Республикасы эл аралык келишимдер жөнүндө мыйзамын жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктар актылары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын талаптарын биз иштеп чыктык. Анда дагы процедурный маселелер болчу. Биз Тышкы иштер министрлиги менен жана Юстиция министрлиги менен биргеликте иштеп чыгып, мына өткөн жумада акыркы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынын жыйынында бардык ушу сын пикирлерди эске алып, толуктап, анан кийин Жогорку Кеңешке киргизип атабыз. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, аталган министрликтердин сунушун эске алуу менен мен добушка коеюн. Себеби дегенде ушул аталган кемчиликтерди четтетүү менен биргеликте ошол кийин ратификацияга келгенде ошону эске алуу менен. Макулсуздарбы, урматтуу депутаттар? Анда добушка коем. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Макул? Каршы? Жок. Рахмат. Рахмат. Андан эми жетекчиңизге айтып койсоңуз, кийинки ратификация дагы башка маселелерди дагы өзү келип активдүү катышсын. Рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде кийинки маселе Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтом долбоору. Бул жерде стандарттуу биздин коллегабыз Дастан Далабаевич бир туруктуу комиссиядан башка МПСНГдан Национальный комитет парламентариев Кыргызстана по народу населения деген жумушчу топко өтөт экен. Ошого суроолор жок болсо керек, добушка кое берейинби? Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Макул. Каршы? Жок. Рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде 5-чи маселени алдык. Күн тартибинен ар кандай маселелер, бул жерде 2 командировка бар. Аталган командировкалар боюнча Миргүл Өмүрзак мына дагы айтып өттү. Андан кийин Кореяга, Сеул шаарына дагы бар. Бардык маалымат сиздерге таркатылган. Суроолор жокпу? Менде бар. Ырысбек Исламович. Чоң рахмат, Улан Бердибаевич. О Корея Республикасына ич сапары менен барган биздин коллегалар бул жерде мекенчил фракциясынан бир да киши кошулбай калыптыр. Андан тышкары бүтүн Кыргызстандан. Иман Нурунан 2 коллега, Ата журт Кыргызстандан 2 коллега. Калган фракциялардан бирден экен, 2 фракцияда бир да депутат жок экен да. Ушу маселе кандай болуп калат? Ким чечти? Ушу боюнча маалымат бересизби, кандай кылабыз? Бул жөнүндө Исламович тиешелүү маалыматты Жогорку Кеңештин төрагасынын протоколу менен иштеп, аталган депутаттар төрага буга чейин сыртка официалдуу визитме чыга элек депутаттарды алып кетип атат. Ошону эске алуу менен аталган тизме түзүлдү. Түшүндүктүү. Суроолор жокпу, урматтуу коллегалар? Анда добушка коем. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Макул. Каршы? Жок. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги бардык маселелерди карап чыктык. Активдүү катышып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Рахмат.